Үрөөн чарбалардан кармап турбайбы жерлер. Ошодон 2 заводко 10 гектар бекер, арендасы жок, эчтекесин төлөбөйт. Булар испытательный эме кылып туруп, быйыл өстүрүп беришет. Январь айынан баштап уже минеральный удобрение чыгарып баштайт. Мына Кара Сууда башка райондордо сел алып кетип, 2ден кылдыкта турабы. Ошол акыркы тиги эгип алгандары бүгүнкү күнгө чейин ашпай атабы. Эгер ошол жакшы жыйынтык бере турган болсо, кийинки жылдан баштап массовый түрдө аны органикалык эмеге өтөр. Негизги маселе мына өткөндөгү Бакыт Эргешевич келип кеткенден кийинки маселелер боюнча бүгүн сүйлөшөбүз. Азыр биз пахта заводдорду жетекчилерин кармабайлы, биринчи пахта заводдорду бүтүрөлү дагы чыгарып коюп, анан өзүбүздүн ишти калганда өзүнчө сүйлөшөбүз. Пахта заводдору боюнча Алмаз ака айтыңызчы, өткөндөгү жана жерлер боюнча кандай кылабыз деп атасыздар, кандай негизде иштетип бере аласыздар? Бакыт Эргешевичке кат жазганбыз. 8 пахта завод полностью ассоциация кылып биз ошол областта. Ошол негизинде кат жаздык эле. Бизге негизи 100 гектардан аренда болобу же кандай болот, бизге берсе, ар бир заводко 100 гектардан. Жакшы болот эле, анан эгерде болбосо, по возможности канча болсо да анан кийин кече айтып коюп, хотя бы 10 гектар болсо да демонстративный поле болуп, биз баягы уруктарды сынашыбыз керек кандай экен. Жана минеральный удобрениялар келип атат, органический удобрениялар келип атат, жана жакшы крохус да башкалар. Ошонун баарын сынап, жана дыйкандарга көрсөтүп, түшүмдүктү көтөргөнгө бизге жакшы эме болот эле да, натыйжа болот эле. Ошол маселени кабак эметтик эле да. Азыр бүгүнкү күндө пахта заводдор иштеп атасыздар, баягы келишим менен өзүңүздөр келишим түзүп ишенимди дыйкандар менен иштеп аткандар. Ар бир завод ошонун цифрасын айткалачы. Азыр мен биз берип айтып кетейин, анан калган чоңгойлор. Меники бүгүнкү күндө азыр 1200 дыйкан тегереги да. 1200 дыйканын где-то 1000 гектар менен иштеп атабыз. 1200 дыйкан 1000 гектар менен иштеп атасыздар. Баягы өзүңүздөр урун берип жаздан баштап полностью авансировать этебиз. Жүзгө чейин алып келген. Бүйтүп анан минеральный удобрениясын, пленкасын, айдаткандын акчасын полностью эмне кетсе жүзгө чейин берип, анан кийин жыйынтегинин акчасын беребиз, анан келет күзүндө. Биз жана үчтөгү жок, проценти жок кармап калабыз дагы жана затратты. Анан кийин калганы рыночный баа болсо, көтөрүлгөн баа менен эсептеп беребиз да. Мисалы бир дыйканга канча эме кармап каласыздар? Мисалы башында жазында бердиңиздер, уругун, пленканы, башка жана жесемдик иштер берип атпайсыздарбы? Күздө ошол баага канча сомдук влияние кылат? Канча кармап каласыздар? Мисалы күздө дыйкан өткөзүп атканда сиздер общий баадан кармап калып атасыздарбы? Үстөгү кылбайбыз. Жок, үстөгү жок эле эсептегенде канча сомдон чыгат? Примерно 1 гектарга где-то в среднем 50 миңден 80 миңге чейин келет да. 1 гектар. 1 гектар. Жана уругу башкасы бар. Уругу полностью баарын эметкен. Ошондо 4 гектар боло турган болсо, средний эме 50 миңден алалы 200 миң экен да. 200 миңди дыйкан кайра сиздерге төлөп берет, туурабы? Баягы общий эменин эсебине. Общий эменин эсебине. А эгерде 100 гектардан сиздерге жер бере турган болсо, ошол дыйкандар сыртта калып калбайбы? Сыртта калбайт да, биз 100 гектарды өзүбүздүн менен иштетип, андан сырткары дыйкандарда ошо эме кош кластер катары кетебиз программа боюнча. Сиздики 1200, бул ишенимдүү сиздерден иштешип аткан. Ишенимдүү электен өткөн дыйкандар кыдалаба жок, баягы уже биз канча жылдан бери уже бүттүк да уже дыйкандарданчы. Анан баягы электен өткөн жакшы дыйкандар калган биздечи. Алар менен иштешип жатабыз канча жыл. Түшүндүм. Башка заводдордо. Башка заводдор. Башка заводдор. Менге жакын. Аларда болгон. Ишенимдүү бүт бар. Ишенимдүү договор болгон азыр алып тапшырып атышат. Бүгүнкү күндө тапшырып атышат. Тапшырып атышат. Сиздерде? Бизде 840 кожолук бар дыйкан. Анан биздики бул райондо биздики Лейлектин арка айылына чейин бар да. Азыр арка айылында дагы жиналышкан алып келише албайт. 3-4 дыйканыбыз бар. 5 гектардан өстүрүшкөн. Ош облусунун облусунда ошол 840 кожолук. 840 үйдөн иштеп атасыздар дыйкандар. Бүгүнкү күндө ишенимдүү. Ишенимдүү, ишеничтүү дыйкандарыбыз да. Биздики азырактан туура келип атат. Азыр Алмаз байкенин айтсаңда биз где-то 42 миң сомдон гектарына ошону каржылайбыз.
42 миң сомдун айланасында болду да. Ар бириңиздерде кредитный отдел бар, ошол иштейт да дыйкандар. Өзүбүздүн бухгалтери, экономист, ошол анан өзүбүздүн иш-чара келишим бар, бирок үстөгү жок. Күзүндө пахта канча баада ачылат, ошо баа менен эле берген акчабызды карап калабыз. Дыйкандагы ошого ыраазы. Пахта өткөргөндөн кийин баасы канча болот? 100 сомбу, 80 сом ошодон чагып туруп эле, эсептеп туруп эле алган ошол кредитин карап калабыз. Үстөгү жок. Сиздердикичи? Биз мурда ушундай менен иштечелер. 2 жылдан бери биз арестте болгондон быйыл жаңы ачылым эткенде биз финансист кеткен жокпуз. Бирок азыр услуга оказывать атабыз, алып келгендерди кийин услуга менен пахтасын чыгарып атабыз. Быйыл өзүбүз эметкен жокпуз. Быйыл да келишим болгон жок. Жок, келишим жок. Кийинки жылгачы? Кийинки жылга ошол мурдагы эски дикан чаралар баардыгы азыр келип атат, бирок финансист эткен жокпуз. Эми Кудай буйрса финансист этип эмес. Жарып атсаңызбы? Да, ким бар пахта заводунда? Актек монтаждоо турмуз. Актек 500 гектар нешешебиз? 500 гектар. 500 500 дыйкан 800 канча? 800 гектар. 800 гектар. Бүгүнкү күндө отурабыз. Бүгүнкү күндө менен баасын айтыңыздарчы. Мына өткөндө Бактер кеш келгенде Кара суудан бир бала туруп ким эле аты жанагы? Болот деген жигит. Болот деген жигит 50 сом 60 сомдон болуп атат. Бүгүнкү күндө пахтанын баасы деген маселе көтөрдү да. Канчалык чындыгы бар? Сиздерге барганда 80 сомдон өйдө кетип атат дедиңиздер. Бизде жаңы чыгарып баштаганда балакон кийинки кичине индекс өйдөрөк болчу да. Ошондо где-то 104-105. Это биз эмеге отурабыз, ошондо где-то 2,5 миң долларга туура келип аткан да. 2,5 миң доллардан саткандар да болду. Кээ бир пахта заводдорчу башында. Башында. Ошондо анан кийин багы бизде көтөрүлөбү же түшөбү белгисиз болуп калды да. Анан дыйкандарга кичине жардам катары деп эме кылабы, анан кийин багы жалааттагылар 90 сом коюп алышты да башындачы. Анан биз 90 сом коюп алсак кандай болот деп ойлонуп, анан өзүчө жол 85 кылалы, хотя бы кичине страховаться деп 85 кылалы деп эметсек, азыр 85 эмес, азыр биздин эмебиз менен азыр 75-70 кетти, түшүп кетти вообще. Анткени азыр 1900 түшүп кетти bizачы. 1900-дөн ал десең да албай атат азыр. 2000ден 2 машина сатышты кечө. Андан ылдый саткандарды, өйдө саткандарды көрө элекмин да. Азыр мындан кийин да түшүп кетип атат. Анан кийин кандай болот белгисиз да, азыр дагы түшүп кетсе 60 сомго түшүп кетиши мүмкүн туура ошол. Анткени биз деген жана себестоимость чыгарып турандан кийин эме кылышыбыз керек да, убыток иштебесине. Маржа, мисалы, точка безубыточности чыгарабыздан ошо менен мисалы андан өйдөрөөк болсо кичине бир прибыль болот. Ылдый түшсө убытокко чыгат. Основной каяка жетип атат балапка? Түркия менен Иранбы? Туркияга. Основной иштеп аткан. Экөөнү алып атат. Россия пока бүйтүп Түрктөр основной. Түрктөр. Ирандан алып атат азыр. Бүгүн баа 70-75тен кетип атат. Ошо 70-75ке туура болот азыр. Бирок биз кое элекпиз. Анткени дыйкандарды да эме кылбайлы деп атабыз, чочту эме кылбайлы. Анан койбой эле баягы аванс берип коелу эме деп атабыз азыр. Кое албай атабыз да азыр баанычы. Балким анан кийин мындай массово кетип баштагандан кийин биз билебиз да мончадан кетип атканын. Ошондон кийин баа чечилет да. Значит, түшүп кетет деген коркунуч бар, Коркунуч бар. Көтөрүп да калышы мүмкүн. Эми жаңы жылдайын артында көтөрүп калат. Балким түшүп кетет, ким билет. Мындай да. Негизи мындай да, мунун баары эменен зависит. Мисалы, эң биринчи местода производство боюнча Кытай занимать этет. Андан кийин Америка, Индия, Пакистан, 5-чи место Узбекистан келет да. Анан ошо игроктор бар да, Кытай менен Америкачы. Ошолор баягы мат резервден өзлөрүндө көп болгондо чыгарып сата баштайт. Ошо мезгилге туура келип калды да, азыр өзлөр эме чыгарып сатып эме кылат, ошон үчүн түшүп атат. А эгерде мат резервге өзлөрүнө эме даярдаганда алар сатып ала баштайт. Ошо сатып алганда ошондо көтөрүлөт. Ошондон зависит этет да, бар чоң игроктордончу. А бул жерден көп маселе чыгарат. Вопростар задаваться этилди, баягы Бактөргө келген эме, Бактерге келгенде баягы согуш маселеси эметип атабы, же кайсы эметип атат, кандай эметип атат. Согуш деле влиять этиши мүмкүн, бирок бул жерден кеп анда эмес. Кеп ошо жанагы производство жыл сайын 24 миллион миң пахта өндүрүлөт да бүт дүйнө жүзүндө. 24 миллион. Ошонун мисалы 22 миллиону сатылып калса, излишек 2 миллион калып калса, это уже түшөт. Если андан көбүрөөк сатылып, баягы эмеге потребностьтен көбүрөөк болуп калса, анда уже
көтөрүлөт. Ошондон зависит этет да. Азыр пока түшүп атат, ушундай тенденция атат. Мировой рынок түшүп атса, биз эч нерсе кыла албайбыз да. Ошол маселе ушундай болуп атат да азыр. Хорошо, заводдун ээлеринде канча гектар жерлериңиздер бар өзүңүздөрдө заводго тиешелүү барбы же таптакыр? Жок. Баарыңыздарда жок. Хотя бы арендага болсо деле биз арендасын төлөгөнгө Бүгүнкү күндө Араландан азыр бизде экөө, Кара Суудан үчөөбү же төртөө? Кара Суудан 5 завод. Жок, Араланда Келген. азыр келип отурган. Үчөө отурат. Досман келди, Досман. Азыр отургандардан канча үчөө отуруп атасыздарбы караңыз? Үчөө отурушат. Кече бардыгын айтылганбы? Айтылган. Заводдордун директорлорунун бардыгын, Так, азыр эмне Аралан. Мына 2 завод. 10 гектардан экөөнө жер беребиз. 20 гектар. Чарбалар жанагы үрөөн чарбалар деп кармап турбайбы жерлер. Ошондон 2 заводко 10 гектар бекер. Арендасы жок, эчтекесин төлөбөйт. Булар испытательный эме кылып туруп быйыл өстүрүп беришет. Жана экспериментальный поле кылабыз деп атпайбызбы? Пахта кантип өнөт, кантип өстүрөт пахтаны, булар жол жобосу менен тура калабыз экен. Мен өткөндө сиз менен сүйлөшкөндөгү ошондой түшүндүм, негизи ошондой деп. Экспериментальный поле кылып көрөлү. Заводдун директорлору чогулуп ошондой деп өткөндө маселе көтөрүлгөндө, Бакыт Төрөбаев келгенде өткөндө. Мен жок болуп калдым ошондо. Сиз болсоңуз керек ошондо. Биринчи совещание көрдүк эле, 1 ай 2 ай болду. Ошондо сол маселе көтөрүлгөндө. Азыр просто мындай болуп атат да, отуруңуз. Мындай да туугандар. Осы сөз бар да, сіз азыр гектардар айтып қойдыңыз да, 10 гектарда мына 200 өлшемі бар, завод бар. Ертең бекер бересің, без жерді де, жер бар. Біз мына Ақниетмен сөйлескенбіз, біз азыр бұға жерді даярдап атабыз, береміз. Кемінде 20 гектар береміз, мүмкіншілігіміз бар. Бұл ақшасını айыл өкіметімен келісімсіз айыл өкімет көтерейді да бұлар. Кайсыл айыл өкмөттөр? ТПП-га айыл өкіметінде мысалы үшін. Айыл өкмөттөн жер алдым аны. ФПС'ин жеринен. ФПС'ин 50%. 50% бізге өтті ФПС. Ошо айылдын жеринен беребиз деп атасың. Ошо ооба. Үйрөн чарбалардын жерлеричи? Үйрөн чарбалардын жери. Мен просто мен рұқсат берсеңіз. Доктор, бұлар неменен договор түзген да, айыл өкмет мененчи. Сэмпоздорчу, алар аренда акы төлейт дечи. Анан алардын жерин алып биз бияка бесплатно берди, туура келип алып. Анан азыр фонддун эсебинен мели заводдорго ошол 10 гектардан для испытания сортта деп берели. Аларды испытание сортта кылсын. Бирок ал жерде деле ошол дыйкандар иштейт да туурабы? Буларда өздөрүнүн адамдар жок, обработка кылганча. Себеп пахтаны жаңадан баштап чыкканга чейин полк эл кириш керек да жерде. Ошон үчүн булар немелер менен дыйкандар менен договор түзүп, дальнейший алып кетирет. 10 гектарды для испытания сортта берели. Ар биринечи. Улар урукту алып келип, жакшысын эгип, анан өткөрсө жакшы болот, шүкүр болот. Жок, ошо быйылкы жылкыга сиздер өзүңүздөр ошо 10 гектарды алгандан кийин иштете турган күч бар да, туурабы? Же кайра эле элге берсеңиз? Бирок просто финансирование полностью биз жактан болду. Биз өзүбүздөн көрүбүз. Меден тапчырдагы классикалык неткенде Өзү иштеп эмнеге иштете албайсыз? Жок, биз жооп бере элекпи азыр? Жок, негизи Жок, биз азыр алмабыз бар да, заводдор өзү иштеп. 50 гектар жер болсо да иштетебиз. Финансыбыз бар, жок, ошол баягы арендасын же башкасын эле чечип койсо, жер болсо. Менде кеп мындай болуп атат да, мына биз азыр мамлекеттик жер да бардыгы туурабы? Биз ошону бири-бирибизден кысканып отурабыз да. Мына симхоздорду айтып атпайсызбы, азыр тиги кокуй үрөөн кылат, анан үрөөн чарбанын жерлери тиги эртең кыскарып кетет, анан үрөөндү алып. Бүгүн кайсы симхоз үрөөн алып атат? 30 жылдан бери үрөөн менен тиги элди камсыз кылган симхоз жок да. Зачем жөн алдырабыз бирөө? Бүрүктөн өзүнүн эмесин иштеп атат. Эмнени айдап атасың десе, жүгөрү айдап атат. Тиги севооборот деп тиги эмесин бедерсин айдап коет, анан биртке жерге буудай айдайт дагы. Ал буудайды мына көрбөдүкпү туурабы? 221 тонна өткөрдүк. 7611 тонна бизге Ош облусуна жүктөлсө, мат резервге өткөрүүгө 25 сомдон. Бүгүн 221 тонна менен токтодук. Демек симхоздордо буудай жок деген сөз да. Туурабы? А биз көрсөткөндө деген гектарларды көрсөтүп, тонналап, 100 тонналап эмени берип атпайбыз Айыл чарба министрлигине. Биз мынча тонна алдык деп. Анда каякта буудай? 94 миңби быйылкы жылдыкы? 94 миң 38, Дүн жыйын мына 94 миң 38 тонна буудай алдык деп биз бердик. Орточо центнерин алганда 18ден 23 чейин,
18'ден 23 центнерге чейин алдык деп туруп берди. Болгону бүгүн мат резервге 221 тонна буудай өттү. Болду. Башка жок. А каяктан да 94 000 тонна буудай каякта жатат? Маселе ушунда болуп атат да. Азыр бизде эгерде биз бири-бирибизге жардам берип, заводдорго жардам берип, башка кылып ишти жылдырбасак, анда заводдордун дагы иши жылбайт. Булар дыйкандардан жанагындай баа менен тура берет. Өздөрүнүн тиги ичине өздөрүнө бир пайда боло турган жер болуп, өздөрү иштеткен жер болсо арзаныраак түшүп атпайбы пахта буларга, туурабы? Жок дегенде бир колдоо болуп да мамлекет тарабынан биз жер берсек колдоо болот. Калганын өздөрү кыла турган болуп атат, барчы. Ошону биз 1 жылдык эме менен быйылкы жылкыга берели деп атабыз. Жанагы фонддун жерлеринен бергениңиздер ал башка. ФПС'тин жерлеринен бериңиздер. 50 гектар болобу, 30 гектар болобу, мүмкүнчүлүк болсо бергиле. Бекер, арендасы жок, жанагы семхоздун жерлеринен деп атабыз. Бир 10 гектардан берелик быйылкыда. Анан көрөбүз. Мына бүгүн пахта заводдор келген жокпу? Келген жоктору кечирип койсун. Аларга жер жок. Келбей эле койсун мындан ары. Чакырылгандан кийин келбесе анда алардын артынан чуркап жүрмөк керек. Мына бүгүнкү келгендерге бөлөбүз дагы жерди беребиз. Эгерде заводдор ошол жерди жана өздөрү айткандай экспериментальный эме кылып туруп, уюштуруп, кийинки жылкыга сонун кылып дыйканга мына эмени пахтаны кандай айгаш керек, жер семиткишин кантип берет, кайсы убакта сугарат деп көрсөтүп, экспериментальный сонун кылып туруп түшүмдү алып бере турган болсо, кийинки жылкыга дагы көбөйтүп беребиз ошол заводду. Жок, эгер андай кыла албай турган болсо, анда кийинки жылкыга жерди алабыз дагы, кийинки жылкыга жер бербейбиз. Ушундай шарт коелу. Просто жөн эле колдоо деп атабыз. Эми көрүп атасыздар го, мына бүгүн эми 60ка түшүп кетсе, дыйкан ыйтең дыйкандын бүт бардыгы ыйлайт. Себеби мына Кара Сууда башка райондордо сел алып кетип 2ден кылдык да, туурабы? Ошол акыркы тиги эгип алгандары бүгүнкү күнгө чейин ачпай атабы? Бүгүнкү күнгө чейин ачып биринчи жыйымын али жемет, телелек болуп атат. Ошон үчүн бир ортодо мындай консенсуска келели деп аткан эле нерсе ошол. Аны эгер жок мүмкүнчүлүк болбой жатса, анда бир жөнүн, жок мүмкүнчүлүгүбүз жок, бере албай атабыз, башка кылып атабыз деп атабыз. Ошон үчүн арабан мына 2 заводко 10 гектардан 20 гектар жерди экспериментальный кылып туруп бериңиздер. Бекер бериңиздер дагы ФПС'тин жеринен үстүнө кошуп бергиле, аны аренданы айыл өкмөт менен баягындай сиздер менен келишим түзүп, арендасын төлөп иштете берсин. Мүмкүнчүлүк болсо 20, 30, 40, 50 бере бериңиз. Бирок ошол жердин кийинки жылы жыйынтыгын сурайбыз, албазбы экен. Аны ассоциациянын төрагасы катары сиз жоопкерчиликти аласыз бардык эмеге. Ооба, ошол дагы өзүбүздүн видениябыз айтып болду, буякта бар жыйында бар, түшүнүк каласында бар. Бакта биздики кечээ бак келишме чогуу сиздер келгенде ошол маселелер көтөрүлүп эме болот, жардамда болот. Бактаны жардан баштап спонсировать этебиз дагы, бүт жана кредитный отдел бухгалтерлер айтып атпайбы, ошонун баары иштеп отуруп, анан кийин бешене болуп жакшы болуп калса, бир жакшы эме менен кетебиз, дыйкандар сүйүнүп калат, биз да сүйүнүп калабыз. Жанагындай ырына түшүп кетсе, ит бекер жарма тийип эле калып калып атпайбызбы, себебинчи. Ошону кечээ Бакыт Тергеш понимать этпеди, жана предельный фабрика кылсак болот, эме кылсак депчи. Анан мен өзүмчө ойлонуп ошо эмени ойлонуп атам. Предельный фабриканы ошо ассоциациянын члендери менен кошулуп, акционер болуп баарыбыз бактырып мисалы. Андан сырткары желающийлер башка жана башка семхоздор бар, крестьянский хозяйстволор бар, ошолордун баары акционер болуп кирсе ошол жерге. Мисалы государственный частный предприятие кылып деле кылса болот, мисалы 50% государство, калган 49% бизге кылып туруп, акция кылып туруп, ошо предельный фабрика кылып туруп эметсек, биз эмени экспортты токтотуп туруп эле полностью ошол жака эменин баарын ошол жака берсек, предельный фабрикалар уже эме кетет уже. Андан кийин уже предельный фабрикалар иштегенден жип чыккандан кийин ткань чыккандан швейный производство баягы 30 жылда мурунку бузулган эменин баарын кайра восстановить этсек болот да, бир 4-5 жылдачы иштеп жакшылап аракет кылсак. Ошонун баарыбыз ошол областты, Жалал Ата областы баарыбыз бириктирип эме кылсак, ошо Кыргызстан өзүбүзгө чыккан пахтаны өзүбүзгө калтырып эле канча рабочий место болот, канча налогдор өзүбүзгө түшөт. Ушунун баарын бир жакшылап эметишибиз керек да, Данияр Төрөгөзович. Если эме уруксат берсеңиздер, мен өзүм проект жазайын, ошону дагы пахта заводунун немелери кошумча өзүнчө келип защита кылалы. Ушуну колдоп берсеңиздер туура болот да. Күндө канча мындай средний баа менен алганда канчага кура алабыз ошол менен фабрика? Ошону биз өзүбүз проект жазганбыз, мен эмеге 5 миң тоннага мындай кичине чаканыраак кылган 30-40 миллион доллар кеткендей эмеге эметкенбиз да. Азыр эми мисалы биздики Кыргызстан боюнча 20 миң тонна 20 миң жер болуп атпайбы? 60-70
1000 тонна сырец болуп атат, андан где-то грубо да, ошо бир 20 000 тонна эме чыгышы мүмкүн да, балакта. Ошо 20 000 тонна эметкенде завод салсак, мисалы, балким билбейм, 80 миллион, 100 миллион где-то доллар. 50% эме кылсын, спонсировать этсин, мисалы, эме государство. 49% акционер болуп туруп, заводдогу үлүшүбүздүн эмелерибиз менен недвижимость коюп туруп кирели. Зависимость акционер эме жанагы независимый оценщиктер ошонун баарын оценка кылып туруп, ошого карап да акция берсин бизге эме кылчу. Өзүбүз да аяктан прибыль алганга заинтересован болобуз да, бизчи уже. Тиги приземный фабрикадан. А бияктан болсо ошого полностью сырьёну ошо жака киргизгенге баарыбыз кызыктар болобуз. Ошону ишке ашырсак нормально эле болот да, биз Канча убакытта проектти бүтүрө аласыздар? Проектти жасасак бир ай 2 айдын ичинде бүтүрсөм болот. Давайте келиңиздер, ошого келели. Мындай болуп атат да, туугандар, биз азыр башка жактан эме күткөнүбүз менен эч ким бизге жардам бербейт. Эл демилге көтөрүп, почти 300 миллион, 450 миллион, 450 миллион эл чогултуп өздөрү салым кошуп, эми мамлекет ошого үстүнө 1 миллиард эме берип атат, сом берип атат. Жардам, мамлекеттик жардам. Себеби эл демилге көтөрүп, иштин жарымын жасап, бүтүп коюптур. Ошол жерге эл суранып атат, мынакей мамлекеттик деңгээлде эми бизге муну колдоп бергиле деди. Элдик демилге деп Акылбек Үсөнбекович өзү да сөз берди, мен жакынкы күндөрдө котортуп берем деди. Ошондой кылып демилгени биз өзүбүз көтөрөлү, туура маселе. Ситуациядан кандай чыгабыз, аны сиздер жакшы билесиздер. Себеби адистерсиңиздер да, күндө иштеп атасыздар, күндө эл менен ошол кыйынчылык менен сталкиваться этип атасыздар. Ошодон сиздер бир көз карашты мындай тактап туруп, сметасын түзүп, жанагындай бир эмелерди демилгени көтөрүп чыксаңыздар, анда отуруп алып сүйлөшөлү. Сиздин өзүңүздө болот, Алмазбек, ассоциациянын төрагасы катары сиз ишкерлер менен өзүңүз сүйлөшөсүз. Жана 49% ишкерлер көтөрө турган болсо, ишти баштайлы, биз жерин беребиз. Жерди беребиз, кура турган жерди трансформация кылып, башка маселесинин бүт бардыгын, светин, башкасын алып барып бергенди мамлекеттик деңгээлде чечебиз биз. Анан калган сумманы дагы сүйлөшөлү, мамлекет финансировать эте турган сумманы дагы. Мамлекет финансировать этсе калган акемиштин баары күчү жетпейт, анда чоң завод сүрөт. Тигини карап, муну карап эле отуруп бергенде заводдордун баарын ошо мисалы салал деген ой болду, мисалы бизде деле болду, финансирование болуп туруп калды, мына аракет кылып финансирование жетпейт. Аны деген нормальный завод салмайынча эптеп салат, иштете албай кыйналышат да, анткени деген айта деген мен изучать еттим да муну канча жылдан беричи. Влажный температурный режим нормальный болуш керек, ошончо специалисттер иштеш керек. Выход нормальный чыгыш үчүн. Көп нерсени эмгекке талап кылат да, специалисттерди алып келиш керек, окутуш керек, анын баарын. Ошон үчүн государство жардам берсе, биз да бияктан жапа турмак баарыбыз чогуу эме кылсак, ошонун баарын ишке ашыра алсак жакшы болот. Анан бул жерден эме өбөлгө мындай түзүлөт да. Биз мына арзан бага бербейби, кичине кымбатыраак бергенге биз да заинтересован болуп, дыйкандар дагы көтөргөнгө бизге возможность болот. 2 сом, 5 сомго чейин өйдө көтөргөнгө. Өйдө көтөрүлсө, дыйкандар көбүрөөк айдай баштайт уже. Ошон үчүн баары замасасын болот го, анан кийин бир баа болот эле да. Мындай бардак болуп, бул жерде 5 сом ылдый, бул жерде 2 сом ылдый болуп койду да, анан дыйкандар бир эмеден качпай, баары государственный бир баа менен кетмек да, текши кетмек бүтчү. Нормальный проект болмок да. завод ачылса, эгерде биз плетельный фабриканы кура турган болсок, ошону пряжа кылып чыгарсак, баягы волокно түрүндө сатпай эмени канчага көтөрөбүз? Баа жанагы тоннасы менен, пряжа менен мисалы волокно кандай спрос болсо, пряжа где-то 10 эсе, 20 эсе эмерээк да мындай. Эмеси спрос күчтүү, и анан кийин дагы баасы дагы нормальный. Предельный фабрика быстро окупается. Мен сизге проект менен келем, мен ошондой эме менен защита кылабыз да, автозаводдор чогуу келип. Давайте анда канча бир айдын ичинде бүтөсүзбү? Бир айдын ичинде аракет кылган. Эки ай. Давайте жаңы жылга чейин Кудай буйруса анда эмени проектини бирден иштеп чыгып жаңы чейин проект кылсак, могу жаздан баштап жанагындай эме кылсак, жаздан баштап ошону балким жаңыдан жалпы баары 5 болуп поддержать этип кетсе, биздер мамлекет могу күздө, кийинки күздө мы можем предельный фабрика уже заработать и эмеге чыгарбай, экспортко чыгарбай эле эме кылабыз. Бүтпөй калса, айла жок, может жартысын беребиз, жартысын экспорт кылып турабыз, бирок 1 жыл, 2 жылдын ичинде ошону мен ойлойм да, ошо экспортду токтотуп туруп эле ошо эме кылганыбыз жакшы. Анткени биз итбекерди кармап салып атабыз, жөн эле беле. Давайте бир эмеге келели, баардыгыбыз заводдор менен өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акча, миллиондоп акчалар салынды турабы?
эми ал завод иштеш керек, иштегенде да ийгиликтүү иштеш керек, баягы кеткен эмен чыгымдын баардыгын акташ керек. Анан чогулуп ынтымакта биригип алып алдыга жылбасак башка эч ким бирөө келип арабабызды түртүп бербейт. Мүмкүн кыйынчылык болот. Бир жерден бир жыл утулабыз, бир жыл утабыз дегендей. Бир алдыга жылып көрөлү, мына быйылкы жылкы жанагы биздин айыл чарбасына болгон мамилени өзгөртөлү деп жаңылык киргизели деп атканыбыз деле ошол. Биз азыр багытыбызды мындай айыл чарбага болгон мамилени өзгөртпөсөк, дагы 30 жыл болсо 30 жылга деле ушул эме менен кете беребиз. Баягы ура кагаз менен жанагы буудайдай болот да. Кагаз менен 94 000 тонна буудайыбыз бар. Мамлекетке өткөргүлө дегенде Матрезервке 221 тоннадан башка буудай чыкпай атат. Ушул маселе, ушул жыйынтык кете берет кийин делечи. Ошон үчүн давайте келгиле, бир ынтымакка келип туруп жылдыралы. Биз да колдон келген жардамды берели. Сиздер проектни түзүп баардыгын бу жерден согласовать этип макулдашып алсак, биз кайра кылабыз деги эмеге, министрлер кабинетине. Баралы, сүйлөшөлү, бая бала ыйлабаса көкүрөк кайда дейт. Жалдырайбыз, ыйлайбыз, сурайбыз. Өзүбүздө мына ишкерлер тарабынан боюнча тиги өздүк салым болуп атат. 49%-ын көтөрөт, жерди бөлдүк, ишти баштадык, эми бул жагын колдоп бериңиздер деп сурайлы. Анан ошондо бир кыймыл болот да менимче. Евразия мүмкүндүктөр турбойбу ушул өзүнчө берген мүмкүндүк. Бул жерибизде рабочий места ачам бердилер. Ошол кишилер менен деле сүйлөшсөк дегенде болсо керек. Кем деген ошочу көрмөсүн. Евразия группчу Кургойдо. Алардын каражаты жок турбойбу мына жери дайын деген турбойбу. Мен ошол маселени ойлондум да, бизге жеке менчикте бир адам болот. Анан кийин ошолор менен сүйлөшсөк болот тура. Ошолорду окуя катыштырып. Жер жеке менчик эмес, ал жер арендада. Фонддун жери. Эми алар макул болобу, государственный частный предприятие. Сүйлөшпөсөк болот да ошондой. Эгерде жок болбойт десе, частный деле кылып койсок болот. Бизгечи мисалы мен просто эмне үчүн государственный частный предприятие кылалы 50% дегеним, каражат жетишпейт да, бизге өзүбүздүн күчүбүз жетпейт. Если күчүбүз жетсе, частныйдан өтөрү жок. Эмнеге дебейсиңер? Анткени баягы государственный частный предприятие государство кошулган жерде бир кичине коррупциялар көбүрөөк болот да баягы. Частный болсо болбойт. баягы жакшылап карап, жакшылап эме кылат, ар бир өзүнүн эмесинчи. Ошон үчүн эми карап көрүш керек. Анан Токмокто дагы эме бар, жанагы Токмокто дагы салды го дейм, по-моему, жанагы. Эмечи? Текстиль. Ошолда определенный фабрика салган. Может, ошолда подключать этсе болобу, самое главное баягы бир алып биз иштеп калып, алар четте калып калбай. Эсин жагына кандай кылып жылсак муну кетебиз. Аны өзүңүздөр сүйлөшөбүз. Менде бир неме бар да, баягы сиз буудай жөнүндө айтып өтүп кеттиңиз. Бизде ушул Караганда, например, бирөө чара бердик. Буудай эгер мен менен договор бар өзү. Каржылайм, пакта берет. Жардам кылам, анан жылда эле буудай болот, 10 гектар, 20 гектар. Ал Буудайды сатканы мүмкүнчүлүк жок да, азыр 35 сомдон даяр буудай бар да, тозаланган протравка болгон буудай бар, алган адам жок. Анан бул азыр карыз бар да, ошондо карызын төлө десе эле баягы буудайга шылтоо кылат. 200 сомдон турат дейт. Эми мен буудай албайм, менин заводум пакталат. Анан мен негизи айтайын дегеним ушул биздин Араган районунда буудай өзү анча эле жакшы болбойт. Мына Фариза Кошкаровичта отурат, центнерди азыраак берет күнүс районда. Ошого буудайды азайтсакпы, кичине деген ой бар. Буудайды пакта таласын көбөйтөлүп, буудайды азыраак кылып. Буудайдан эми 25 центнер алды, 30 центнергече алат экен, эми 25 сомдон болуп атат азыр базарда буудай. 25 сомдон 75 000 сом болуп атат, аны 25 000 сомго оргузуп атышат. 10 000 сомго айдатып атышат. Ушундай кылып эле карасак, чындыгында чыкпай калып атат да. Азыр мындай кылып атабыз. Мына быйылкы жылкыга кече Бактергеш келгенде да сүйлөштүк. Бизде 18 000 гектарга буудай айдоо боюнча план бар. Күздүк буудайын айдоо боюнча 18 гектар. Анын ичинде кайрак жери менен аркы берик менен бир 40 000 гектардын тегерегинде чыгып атат, кайрак менен күздүктү кошкон, жаздык менен күздүктү кошконубузда. Азыр күздүк буудайга ошол 18 000 тегерегинде бар. Бизге Айыл чарба министрлиги сунуш берип атат, 40 000ге чейин көтөрөбүз депчи. Баягы буудайдын аянтын. Биз каршылык жаздык. Кат жаздык, биз көтөрө албайбыз. Себеби бир эмеге өтөлү мында. Элдин жердин шартына карап айыл чарбаны өсүмдүгүн өстүргөнгө өтөлү деп атабыз. Мисалы Кара Суу менен Араганда толук пахтаны эккенге мүмкүнчүлүк бар да, пахтага жери дагы шарты, элинин дагы шарты мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эки райондун деңгээлинде биз буудайдын эмесин кыскарталык дагы ошолусунан. Ошол эле 18 000дин ичинде калабыз быйыл.
будай өстүрө турган мисалы чүй бар, тигемеге нарынга көлгө тиги жагына бергиле деп атабыз. Көбүрөөк кылып ошол жака бергиле, бизге пактаны бергиле деп атабыз. Анан жер жемиш жөн эле кыйнай бербей жүгөрүнү кайрыкка өстүрөбүз, тиги шалны кандай кылабыз, ушул жакшы өскөн жерлерге ошондой кылып туруп айыл чарба багытындагы эмени тиги саясатты өзгөртөлү деп атабыз. Быйыл азыр ошондой сунуш кетти. Ошон үчүн биз жана айтып атканыбыз пактаны берели сиздерге жерди деп аткандын натыйжасы ушул да. Акырында жетекчилери, агрономдору кимдер барат? Ошолор чоң класстардагы бизден балдар барат, чоң бөлүмдөр. Барып туруп жерлерди көрөсүздөр. Азыр барып көрүп, сугат жер, кайсы жеринде кандай жер тактап, ошол жерди алып коесуздар өзүңүздөр. Мына ушул жер жазында келип, ушул жерге биз ишти баштайбыз. Эми сельхозтордуку мындай да, сельхозторго сиздер канчалык эгер ошо пактаны жакшы өстүрүп, жакшы эметип бере турган болсоңуздар, ал сельхозторго плюс пайда. Туурабы? Себеби сельхоздун негизги милдети пактанын үрөөнүн жакшы үрөөнүн чыгарып, дыйканга жакшы түшүм алганды үйрөнүш. Болду. Башка ал жерде эч кандай маселе болбошу керек. Ошонун үстүндө эгерде быйылкы жылкыга жакшы иштеп берсеңиздер, анда кийинки жылкыга дары колдон келген жардамды кылабыз. Жылдыралы бири-бирибизге жардам берели. Сиздерге может бир 2-3 жылбы, 4 жылбы, 5 жыл жардам берсек, акырын бутка тургандан кийин башка багытына өтүп кетебиз. Туурабы? Азыр эң негизгиси bizde жанагы завод экен, волокнону жөн эле бас пустой эле сырье кылып сата бербей, өзүбүзгө жок деген иштетсек, мүмкүнчүлүк өзүбүздө болот. Салык дагы плюс өзүбүздө калат, кошумча жумушчу орун түзүлөт, туурабы баягы жерде. Анда пахта заводдордун директору бир топ арзаныраак болуп кетти, баасы. Ошол мына кулактандыргандары мына январь айынан баштап уже минеральный удобрение чыгарып баштайт. Селитрау же башка. Селитра эмес, булар минеральный жидкий минеральный удобрение. Органический удобрение. Органический. Хлорелла сыяктуу. Суу менен алган. Сиздердики основной жанагы химический эмен берип атасыздар да, туура? Биздики негизи Көчөйүн беребиз деп атат. Бекер берели, күзүндө түшүмдүн жыйынтыгы менен бизге берсеңиздер болот. Ошондойлордун бардыгы менен сүйлөшөлү дагы жана хлорелласын башкасын баарын колдонуп туруп, сиздер бир органикалык эксперимент кылып көрсөтсөңүздөр, эгер ошол жакшы жыйынтык бере турган болсо, кийинки жылдан баштап массовый түрдө аны органикалыкка эмеге өтөт. Дыйкандар өз көзү менен көрүп, урожайдын чыгып атканын көргөндөн анан уже өтүшкөн атак бөлүп калган эмелерге эле өтөлү алар бар. Башында сиздер иштетип баштагандан баштап мына рубарлар турат, бүт видеого фиксация кылалы. Жерди айдаткандан, лабораторияга топуракты бергенден баштап, кандай себеп атат, кандай өстүрүп атат, мынакей деп туруп дыйкандарга кийин мындай визуально көрсөтөбүз да. Мынакей момундай болду эле, ушундай өстүрдүм, момундай жер семирткич берди эле, бүгүн жыйынтыгы ушул болду деп туруп аягында баягы түшүмдү көрсөтөбүз. Ушуга жардам бериңиздер. Сиздердин негизги сураныч ошол болчу. Негизи жана жерлерди биз 10 гектардан ашык алып атабыз сельхоздордон. Кудай буйруса айрым сельхоздорго 20-30 гектардан алып, органикалык жер семирткич кылып менен иштетип бере турган ишкерлерге берели деп атабыз. Ошон үчүн тиги жанагы органикалык жер семирткич өстүргөн ишкерлер менен дагы биз жолугушуу өткөзүп беребиз. Сиздер менен сүйлөштүрүп, ким канчалык бере алат, эмне кылат, канча убакытка бекер бере алат, ошону сүйлөшөбүз баардыгы. Хорошо? Şu anda заводтун өкүлдөрү сиздерге чоң рахмат.